Сиздин үй бүлөңүз канчанчы платформада? Сизге мүмкүн бул суроо тааныш эместир. Бирок сүтса илимине кызыгып жүргөндөргө, сандык психология менен алек болуп жүргөн адамдарга бул суроо тааныш болушу мүмкүн. Сүтса илиминде үй бүлөлүк 3 платформа бар деп коебуз. Биринчи платформа бул эркек адам башында турган үй бүлө деп коет. Экинчи платформа бул аял адам башкарган платформа деп коет. Үчүнчү платформа аял эркек экөө бири-бирине баш ийбеген платформа деп коебуз да. Эми бизде ошо сүт сайда жүргөндө, окууда жүргөндө, ушул суроону бергенде, сиздер канчанчы платформадасыңыздар дегенде биз баарыбыз биринчи деп кол көтөргөнбүз. Албетте ал жерде отургандын көбү мусулмандар элек. Биринчи деп кол көтөргөнбүз. Анан гүлдө эле бизге устазыбызчы башын чайкап. Ошондо мынтип айтты эле. Биринчи платформа деген күйөөңдүн айткан сөзү бардык жактан закон. Бул биринчиси. Экинчиси бардык жактан күйөөң сени физическом тоже плане, материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы бардык жактан камсыз кыла алса деп айткан да. Үчүнчүдөн эч качан күйөөңдүн айткан законуна сен кайра карама каршы чыкпашың керек деген да. Дегенде ойлоп көрсөк, жок, биз карама каршы чыкпайбыз, жок деп золотой болдук баарыбыз тең. Көрсө, агай уже мынтип перечислять этип келгенде, биз баарыбыз тең туура эмес кылат экенбиз. Мисалы үчүн, күйөөң айтат: балам могул мектепте окуйт десе, жок, ал мектепте окубайт, ал мектеп андай мындай тигиндей деп биз сопротивление сөзсүз кылабыз, кылбай койбойбуз, Тигил лагерге барат десе, жок, ал лагерь андай мындай дейбиз. Деги эле көп нерселерди даже өткөндө бирөө айтат неме деп. Байкем үй салып атат дейт. Байкем үй салып атат, бирок үйүндөгү кайсы материал канча сом экенин өзү деле билбейт дейт да. Кайсы жактан магазинден кайсыл келгенин деле өзү билбейт дейт. Баарын жеңем өзү прораб дейт да. Көрдүңүздөрбү? Ошентип биз жол башчыбызды, үй бүлө башчыбызды, деген сөз бул эң өйдө жакта тура турган энергия экен да. Ошол энергияны биз ылдый төмөн түшүрүп алганбыз да. Ошентип жатып ичер кылган өзүбүзбүз. Көбүнчө консультацияга келген келиндер: менин күйөөм эчтеке менен иши жок, үйдө тамак барбы жокпу, иши жок, балдар ачпы токпу, иши жок, балдардын контрагы эмне болуп атат, иши жок, бүт баарын мен кылам деп айткандар өтө көп. Ага ким күнөөлүү? Албетте өзүңүз күнөөлүүсүз, бирок аны моюнга алыш кыйын. Жок, ал өзү эле башынан ошондой болчу деп айтышыбыз мүмкүн. Ооба, ал оңой. Бирок мынтип жакшылап артка түрүп көрсөңүздөр, биринчи жолдошуңуз экөөңүздөр үйлөнгөндө ал андай эмес болчу. Ал сиз үчүн баарын жасачу, чуркап таап келчү. Мүмкүн үйдө жок болсо дагы бирдеме кылып айласын таап келчү. Бирок эмне, аялдар ушундай эме болот экенбиз да. Дагы болсо экен деп чуркай берет экенбиз да. Анан баягы күйөөң тапкан жетпей баштаганда өзүң чыга калат экенсиң да, чуркапчы. Мен дагы депчи. Анан кээ бир эркектер: отур, мен өзүм алып келем дегенде отуруп калган аялдар болот. Отурбай таптакыр чыгып кеткен аялдар болот. Ал эми албетте биздин дагы сүт сай илиминдеги сана саны миссияларга байланыштуу, ошол жагынан разбор кылабыз. Ошентип атып биз күйөөлөрүбүздү экинчи платформага өткөрүп алат экенбиз. Экинчи платформа деген бул уже жатып ичер деп коет да. Жатып, ти шеф чечет, шеф билет. Бирөө келсе деле, шеф чечет, шеф келсинчи дегенге өткөрүп койгондор биз аял заты болот экенбиз. Ушул платформалар тууралуу, жашоодогу биздин иерархиянын бузулуп баратканы тууралуу өтө чоң сабактарыбыз бар. Булар жөнүндө өтө кеңири айтабыз. Кантип ушул ситуациядан чыгуу жөнүндө дагы айтылат. Ал үчүн албетте биздин курстарыбызга жазылыңыздар демекчимин. Кайда барсам мамайдын көрү. Көп адамдар ушинтип айтат. Мен кайда барсам эле мени эч ким жактырбайт. Мен кайда барсам эле мага баары душман. Менди деле бир жактырган киши жок.
жумушка барсам жумушта эч кимге жакпайм, үйгө келсем бала чакама жакпайм, же күйөөмө жакпайм, же кайын журтка жакпайм, же төркүнгө жакпайм деп өткөндө мага бирөө консультацияга келип калды. Анан отуруп бир сыйра угуп отурдум да, эми баягы айтып бүтсүн депчи. Консультацияга келген адамды биз мүмкүн болушунча баягы арызы муңун угуп алганга аракет кылабыз, айтып бүтсүн деп отурдум. Отурсам тегерек четтим баары эле жаман экен да. Деле киши калган жок. Анан отуруп баягы суроо салып көрдүм да. Эмнеси менен жаман тигил? Эмне үчүн жактырбай атат? Бул эмне үчүн жактырбай атат? Тигил эмне үчүн жактырбай атат деп суроо салып көрсөм, албетте күнөөнүн баары өзүндө болуп чыкты. Эми жакшылап артка сереп салып көрсөңүздөр, кечээки жашообуздун результаты бүгүнкү жашоо экен да. Демек, биз буга чейинки кылган эткенибиздин баары, сүйлөгөн сөздөрүбүздүн баарын бүгүн жыйынтыгын алып жатабыз. Көбүнчө ушул тил табыша албаган адамдар жетилер болуп калат. Жетисинде, 16-сында, 25-инде төрөлгөндөр көп учурда тил табыша албайт. Эмнеге дегенде, жетилер мени бааласа экен, менин жасаганымды бааласа экен, мен ушунчалык идеальный жазап атам, эмне үчүн баалабайт деп күтө беришет. Ошол эле учурда сиздин маңдайыңызда отурган адам дагы өзүнүн жасаганын баалап койсо деп күтүп атат да сизден. Сиз жети болсоңуз, мүмкүн сиздин маңдайыңызда 1 деген адам отургандыр, 1-инде, 10-унда, 19-унда, 28-инде төрөлгөн адам бар болсо, ал дагы өзүнүкүн бааласа экен дейт да. Мен бул жерде царьмын, мен правительмин, мени биринчи баалагыла дейт. Көрүңүздөрбү? 2 деген сан отурса, 2 айтат, мени түшүнбөй атасың сен. Сен мени түшүнбөйсүң, значит мен да сени түшүнгүм келбейт дейт. 3 болсо, сен мага эмне мактанып атасың? Мен бүт баарын билем. Сенсиз деле мен кыйынмын дейт. 4 эмне дейт? 4 нечестно. Сен эмне эле мактанасың? Это нечестно дейт. 5 эмне дейт? Это неправильно дейт. Туура эмес. Сенин кылганың туура эмес дейт. 6 эмне дейт? Вообще 7 сенин жасаганың мага вообще не комфортно, менин комфортумду бузбачы дейт да. Карасаңыз? 7 болсо, сиздин маңдайыңызда дагы бир 7 отурган болсо, сенден өткөн мен звездамын. Если что, мен бу жерде мен звезда, мени баалашың керек деп атат. 8 болсо карап отуруп, унчукпай отурат дагы, ой, звезда, эмне эле мактанасың, результатың жок го, бир кайсы результатыңа мактанып атасың дейт. Карасаңыздар. Ушинтип, 9 болсо, отуруп алып айтат да, мен сага канча жардам бердим эле. Бир дагы ыраазы болуп койгон жоксуң го. Сен үйүңдө бир жумалап жүрүп тоюңду өткөрдүм эле го. Кайсарыңа мактанып атасың деп атат да, тиякта 9 туруп алыпчы. Ошентип, ар бир сандын өзүнүн арманы бар. Ар бир сандын өзүнүн сизден сурай турган сурагы бар. Көрсө биз ошолордун баарына бирдей мамиле кылып коет экенбиз. Баарына тең бир адамдай мамиле кылып коет экенбиз. Ошол отурган 9 адамдын 9 башка мүнөзү, 9 башка сизден потребности бар экен. 9 башка запросу бар экен, биз аны түшүнбөй эле баарынан бирдей талап кыла берет экенбиз. Ошондуктан достор, сиз качан гана башка адамдардын сурап атканын мүдөөсүн биле алганыңызда, анан сиз жакшы болосуз. Болбосо, сиз эч кимге батпайсыз. Элдин баары жаман, сиз эле жакшы болуп калган болбойт да. Демек, сизде күнөөнүн баары өзүңүздө экен. Ошолордун ар биринин тилин таба албай атсаңыз, күнөө өзүңүздө экен. Демек, сизге ушул Сүтсай сандык илимине сүңгүп кирип, окуп, үйрөнүп алышты сунуштайбыз. Кутман күнүңүздөр менен суроолор боюнча, суранычтар боюнча 18 мартта көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубузду кайрадан баштаганы турабыз. Билим бизге эмне үчүн керек? Бул илимди алып сиздер эмне кыласыздар? Кереги барбы, кереги жокпу деген нерселер да. Бул курста сиздер менен 21 күн бою болобуз. Курсубуз онлайн форматында Telegram каналда, закрытый каналда болмокчу. Курс жүрүп жатканда 3 жолу сиздер менен офлайн жолугушуу болот. Жана онлайн жолугушуулар өтүп турат алыстагылар үчүн. 9 сабак болот. Бул 21 күндүн ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу болот. Бул жерден жолугушуп дагы илим билимди тереңирээк түшүндүрүшөбүз, же болбосо алган билимибиз менен бөлүшөбүз.
Бул жолу ушуларда сиздердин өзүңүздөрдүн курс учурунда жакшы түшүнбөй калган суроолоруңуздар менен кенен талкуу болот, мини разбор болот сиз менен чогуу отуруп, баягы маңдай тескей отуруп, сиздин суроолоруңузга кенен жооп аласыз. Бул курста мисалы сиз бизнес иштетип атсаңыз же жаңы бир бизнес ачкан жатсаңыз, сандардын энергиясы сиздерге кандай иштеп берет экен, сиздин жылыңыздар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен, ушуну билсек болот. Экинчиси мисалы мамиле, бала тарбиялоодо болобу, же жолдошуңуз менен болобу, же кайын журт менен болобу, же өкмөт менен болобу, ошол маселени дагы ушул курстан сандардын призмасы менен билсек болот. Кайсы кесипти тандасам болот деген, кайсы мага ылайыктуу болот десе, ушул курстардан алсаңыздар болот. Курска сабакка келгенде сандардын энергиясын түшүнүп, сандардын призмасын түшүнүп, ошого жараша андан аркы иш аракетиңерди кылсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Жолдошун түшүнбөйт, балдарын түшүнбөйт, айлана тегерегиндеги адамдарды түшүнбөйт, күнөөнүн баарын башкалардан издешет. Материалдык жаатында дагы акча кармай албай атам, акча чогулта албай атам, карыз болуп атам дегендер андан бешбетер көп. Ошол эле учурда ден соолук жаатында дагы көйгөйлөр жок эмес. Ушул бардык көйгөйлөрдүн ачкычына бир эле ачкыч бар. Бирок ошол бир эле ачкычты табуу дагы оңой эмес болуп жатат. Ошондуктан сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы деген бир ачкычты табуу үчүн ушул курска чакырабыз. Андыктан катталыңыздар, жакындарыңызга айтыңыздар. Чын эле ушундай көйгөйү бар жакындарыңыз бар болсо, бир туугандарыңыз бар болсо, өзүңүздө бар болсо курска катталып, ал курска катталгандын ичинен дагы бир аз мини разбор алсаңыздар болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүнүп алсаңыз болот да, бул сизге жакшы мүмкүнчүлүк. Келиңиздер. Курска катталыңыз, 18 мартта сизди курстан күтөбүз.